аймактардын өнүгүүсү бара-бара жалпы улуттук өнүгүүнүн өзөгүн түзөт десек болот. Буюрса, мындай иштерибиз мындан ары дагы бардык аймактарда улана берет. Моюнга алабыз. Көпчүлүк райондордо мурдакыдай эле акыбал начар, жолдор жаман, ооруканалар эски, айрым айылдарда мектептер да жакшы эмес. Бирок биз жакынкы жылдарда ошол аймактарга дагы жетебиз. Жолдорун жасайбыз, ооруканаларын салабыз, мектептерин жаңылайбыз. 30 жыл каралбай калган аймактарды жандантабыз. Ошондуктан биздин колубуз жете элек аймактардагы жарандарыбыздан кичине чыдап туруңуздар деп суранып кетет элем. Алдыда келе жаткан жылдары айылдарга эле эмес, керек болсо алыскы жайлоолорго чейин асфальт жеткизебиз. Ага мамлекеттин күчү да, каражаты да жетет, тек гана убакыт керек бизге. Бир жылда баарын тегиз жаңыртып коюш кыйын экен. Ошондуктан алдыда келе жаткан бир 4-5 жылда баарын жасап үлгүрөбүз.